тазалоо ишин ким уюштурат деп көп нөтөс. Тазалоо ишине эми баягы биздин Кыргызстандын ар бир жараны деле катышып өсө болот. Бирок кайсыл деңгээлде. Баягы эле көлдүн үстүнө келип, суунун үстүнө чыгарыш эмес, ал кажет эмес. Ошол эле биздин көлүбүздүн жээктеринде деле ыктыярчы болуп, ошол кандайдыр бир таштандыларды деле өздөрү деле уюштуруп, ошолор деле чогултса деле бул да бир абдан чоң жеңилдик да, жакшы нерсе да. Жээкте жүргөн адам эми ар бир эле ыктыярчы болуп, тазалоо иштерин жүргүзүп, барган жерин алдын тазалап койсо бул эч бир жаман эмес, жакшы эле көрүнүш. Жакын алысмын, колуман келет, материалдык жардам берем деп эле ошол дайыма эле ошол жакшы сөздөр менен деле ушуларга деле кубаттап, күч кубат берип турса деле бул деле чоң кошумча болот эле дейм да. Мен ошентип санайт элем. Жай учурлар келет, мына эртең эле буюрса аманчылык болсо. Ошол учурда мындай топтошуп деле келип, эс алгыча бир жерлерге чыгып, субботник кылып, тазалап, жаратылышка көңүл буруп, ал жерди жөн эле тазалабастан ошол жерге бир кандайдыр жакшылдандырууларды кошуп кетип, балким кандайдыр бизге материалдык жардам көрсөтүп берем деген бир ою бар, мисалы жарандарыбыз болсо, ошолор мисалы ошол эле биздин көлүбүзгө же бөлөк бир жаратылышка, ошол эле суунун бойлоруна деле барып, ошондой жакшылдандырууларды кылып кетсе, ошол мисалы абдан чоң. Аны жөн эле тийип койбостон, ошого убакыт болгон сайын ошону өстүрүп, өндүрүп, ошону кийин келечекке эле жакшылдандырып койсо, бул дагы бир чоң кошумча да. Кээ бир жээктерге түшсөңүздөр, көлдүн жээктерине, ушунун да даже көлдөгү таштан анча эмес болуп калат. Ошол жердеги таштандылар да. Ошол жерге балким өздөрү келип уюштуруп, анан биз баягы жаман нерсе өтүп, бирден болсо өкмөт кылат, анан өкмөт. Эми бул өлкөнүн жараны болгондон кийин, жер сеники болгондон кийин, суу сеники болгондон кийин эмне келип бир аз колгабыз кылып, эс алып, өзүң ошол жаратылышты көрүп, ошол элдин менталитети менен таанышып, ошол жерлерди жүрүп кылып койгон бул эч неме эмес. Бул тазалоо ишин уюштуруп аткан бул өкмөттүн структурасы мына быйылкы жылы абдан жакшы, мындай ынтымактуу, бири-бирибиз менен маалымат алмашып. Бул жерде мисалы МЧС иштеп атабызбы? Тигил жерде ички иштер министрлиги иштеп атат. Бул жерде жаратылыш министрлиги иштеп атат. Бөлүшүп, анан кайсыл жерлерде таштанды көп болсо айтышабыз, бири-бирибизге жардамдашабыз. Жардам керекпи, кечкисин биз аларга кошулуп беребиз, күндүз алар бизге чыгып берет. Мына быйылкы жыл ушинтип эле иш алып барып атабыз. Бир адамдын үнүнө караганда 10 адамдын үнү все равно көбүрөөк жерди охватывать этет, жетиштүү болот. Ошон үчүн демилгечилер кандайдыр, ыктыярчылар баардыгы эле мисалы бизди кылат деп эле каратып тургуза бербейли. Вот анын баарын деле чакырам. Анын баардыгы эле ушул жаз мына эртең жер жашарып, Кудай буйрса жаңы жашоолор башталганда келип жерлеринде тазалыктарды, субботниктерди жүргүзгөндү мисалы чакырат элем.